Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бизге берилген ден соолук да, оору да Аллах тарабынан берилген сыноо экен. Ошондой оор сыноолордун бирине туш болгон кыргызымдын дагы бир күчтүү айымы Абдалимова Улара Аскарбековна 1989-жылы Жалал-Абад областынын Раштуу Сузак районунун Жалгыз Жаңгак айылында төрөлгөн. Учурда үй бүлөлүү 3 баланын сүйүктүү энекеси. Аллахымдын сыноосу менен острый лимфобластный лейкоз, тагыраак айтканда аккан оорусу менен 9 айдан бери күрөшүп келет. Тез аранын ичинде 60 000 70 000 АКШ доллары керектелген пересадка костного мозга делген оор операцияны жасатуу үчүн Турцияга баруусу керек. Мындай чоң каражат жакындарында жок болгондуктан кайрымдуу мусулман бир туугандардан жардам сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: садака Аллахтын каарын өчүрөт жана жаман өлүмдөн сактайт. Садака бергиле, себеби садака тозоктон кутулууңарга себеп болот. Табарани. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, аздыр көптүр дебей колубуздан келишинче ушул бир тууганыбызга жардам берели. Үйүндө эне сүтүнө тойбогон кичинекей бөбөктөрү күтүп жатат. Жардам берүү үчүн төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар болот.